Гражданин Киргизии Рахимов Янгибай Якубжанович потерял город Мытищи. Не могу найти. Бул Янгибай Рахимовдун 2 жыл мурдагы видеосу. Анда документтерин жоготуп ийгенин ким таап алса кабарлап коюусун өтүнүп YouTube каналынан кайрылып жатат. Янгибай 2022 жылдын 9 декабрында Украинанын Бахмут шаарында наут болгон. Сөөгүн бир тууганы 23 январда Москвадан алып келип кичи мекени өзгөндө жерге берди. 44 1 январда. Үй бүлөсү бар беле? Ода. Канча баласы бар? Кенже укам эле. Апам ошон деле, апам чоң эшик деле. Апам баласы бар. 4 жашар, чоң 8 жашар болду. Янгибай Орусияга 2 жыл мурда кеткен экен. Такси айдап жүрүп 2022 жылдын жайында баңгизат менен кармалган. 5,5 жылга кесилип, Тывада мөөнөтүн өтөп жаткан. Тырмада буларга сүйлөшкөн, ушундай 6 ай сунузба кылсаңар, аякындай. Силерге булардан чыгасыңар. Ушундай договорунан кеткен булар. Биз мен айткам, кой өтүрө десем, берде өзүбүздүн кыргызстандык балдар болгон. Жаллабадтан, ар жактан, Советтен. Биринчи ошолор кеткен. Алар барып жака угазган кеткен. Нормально жака келип, кызарат боло. Кудаласа 6 айда чыгып жетебиз деп. Анан менге айтпай бул барып. Кийин мага бир чалды, мен стройкада иштеп атам, мындай азыр стройкага чыктык деп бир сүйлөсөм, субайдан связь жок. Янгибай Рахимовдун өлгөндүгү тууралуу справкада өлүм себеби аскердик операция учурундагы жардыруудан деп жазылган. Шертай Рахимов иниси ал жака кимдер менен барганын так билбейт. Бирок Вагнердин жеке аскердик компаниясы Орусия абактарын түрө кыдырып миңдеген адамды эркиндикке чыгаруу, ири акча берүү убадасы менен кан майданга азгырып келет. Кандайдыр бир компенсация жана убада кылган акчаларын бериштеби Орусия тарап? Ошо ким алып кетсе? Жок, аяктан мага 100 000 акча берген, бизге похорон деп. Ушул башка 100 000 рубль ба? Барып коюп, 100 000 рубль берген. Барып коюп келгенден кийин анан сүйлөшөбүз келесиң деген, ушул башка эч. Эми барганда сүйлөшөм. Айгышкан кармаш жүрүп жаткан Бахмут шаарында ноябрда дагы бир кыргызстандык окко учканы белгилүү болду. Кочкор аталык Аян Алишеровду абактан ЧВК Вагнер согушка азгырып кеткенин жакындары айтышкан. Орусия абактарында 1000ден ашуун адам жаза өтөп жатышканын баш прокурор Курманкул Зулушев ырастады. Андан тышкары дагы 2000ге чукул жаран тергөө абагында экенин Москвадагы Кыргызстандын элчилиги маалымдаган. Алардын канчасы согушка азгырылып кеткени так белгисиз. Юрист Нурбек Сыдыков мамлекеттик органдар тез арада буга көңүл бурушу керектигин айтат. Биздин жергиликтүү элчилик өз ишин тыгыз алып барып, эч убакта ушул Кыргыз Республикасынын жарандары башка мамлекеттер арасындагы согушка катышпашы керек экенин белгилеп турушу керек. Ошол эле кезде кылмыш жоопкерчилигине Кыргызстанга барганда дагы тартыла тургандыгын дайыма айтылып, кенен бул боюнча маалымат сот тармактагы убактылуучу кармоочу жайларда, абактарда да кенен маалыматтарды таркатып туруш керек деп ойлойм. Кандайдыр бир мажбурлоолор боло турган болсо, биздин укук коргоо органдарына кайрылып, же болбосо ошол эле элчиликке кат жүзүндө кайрылып айтып туруш керек. Кылмыш жаза кодекси боюнча Кыргызстандын жараны башка өлкөдө жалданып согушка катышса 7ден 15 жылга чейин эркиндигинен ажырайт. Сиз Медиа Хаб каналында болдуңуз. Ушул сыяктуу маалыматтарыңыз болсо бизге кабарлап туруңуз. Көрүшкөнчө.